Көчөгүнкү массалык маалымат каражаттарына чыккан ошол эркин Бишкек эркин экономикалык зонасынын аймагынан 2 адам карантинде жатып сыртка чыгып кетти деген маалымат таптакыр чындыкка жатпайт. Себеби биз ошол жанагы коронавирус оорусу башталгандан баштап Бишкек эркин экономикалык зонасында өзүнчө обсервация уюштурганбыз. Ошол обсервацияда күнү түнү биздин медициналык кызматкерлер ошолорду көзөмөлгө алып атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол келген кытайдык жарандардын 32 адамы бир партия болуп чыкты. Алар болсо Саламаттык сактоо министрлигинин эксперттик группасынын чечими менен алар өздөрүнүн иштеген жерлерине коллективине кое берилди. Бирок алар дагы биз кошумча 10 күн дагы көзөмөлгө алдык. Алардын ден соолугу жакшы бүгүнкү күнү. Ал эми бүгүнкү күнү дагы кийинки келген Кытайдын жарандарынан 11 адам ошол Бишкек эркин экономикалык аймакта карантинде обсервациялык бөлүмдө жатып атышат. Булардын дагы мөөнөттөрү көчөгүнү бүтүп, биз ошол Саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, аяктан тиешелүү лабораториянын адистери келип көчөгүнү алышты. Көчөгүнүн кечинде чыкмак. Анан ошол лабораториялык жыйынтык чыккандан кийин биз дагы ошол Саламаттык сактоо министрлигинин эксперттик группасын чакырып, дагы бир нерсе көрсөтүп туруп, андан кийин ошолордун жыйынтыгы менен буларды жанагындай ишке орноштуруу, ишке жиберүү боюнча чечим кабыл алынат. Ошондуктан көчөгүнкү маалымат дагы бир жолу айталайын, бул чындыкка жатпайт. Бизде күнү түнү ал жерде көзөмөл катуу. Биздин ошол охраналарыбыз дагы буга жооп берет, медициналык кызматкерлер да жооп берет. Анан эми бул маалымат боюнча биздин генералдык дирекция тиешелүү укук органдарына кайрылды. Ким чалган, эмне үчүн жалган маалымат берди, ошолорду тактап берүү жөнүндө биз атайын кайрылдык. Мунун жыйынтыгын күтөбүз. Ошондуктан мындай маалыматтарга ишенбөөгө чакырып кетерилдим.